Прокоп, салам алейкум. Убактым жок болуп калды, кечирип кой. Азыр эми мыйзамдуу жашаганга үйрөнүшүбүз керек дагы, сен дагы, мен дагы. Элдин үмүтүн мыйзамсыз нерселер менен өчүрбөйлү. Билип атам, сен тамашалап атасың. Мыйзам менен баардыгы жакшы ушул шайлоону татынакай өткөрүп, алдыга карай жол ташташыбыз керек да. Ошондо гана жакшы болот деген ойдомун. Сенден да ушуну суранам, билем, тамаша кылдың. Ушундан пайдаланып, урматтуу жердештер, урматтуу кыргызстандыктар, Ынтымак партиясы менен 13 номер менен баратам. Өлкөдөгү оор, көйгөйлүү проблеманы парламенттин жүрүшүнө түшкөн, ошол жерден отуруп алып чечкенге болгон күчүмдү, билимимди жумшайм. Күнү түнү иштеп бергенге даярмын. Баардыгыңардын үй бүлөңөргө жакшылык каалаймын. деп жооп бериптир достор. Суроо бергенден кийин жообун дагы чыгарып койбосом болбосу дегендей. Кыскасы тай бербейм дейт Балбак ака. Деп эле тамаша. Туура айтат. Ушундай илгертен келаткан коррупционный бир нерселерден акырындан арылбасак ато билен учага чейин коррупция болуп жүрөт го бизде. Ошондой туугандар, ушуну чыгарып коеюн дедим атак. Не обессудьте, да ё-моё.